Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи. Сабак конструктирование швейных изделий. Студент Абдыкадырова Бурулай. Окутуучу Мырзабаева Күмүшай. Тема: кийимдин бөлүктөрү, конструктивдүү сызыктар. Сабактын структурасы: негизги жана кошумча бөлүктөр, конструктивдүү сызыктар, конструкциялоонун системалары. Азыркы күндө кийимдердин бычылган жана бычылбаган деп бөлүшөт. Бычылган кийимдер бөлүктөрдөн туруп, аларды бириктирүүдө белгилүү бир форманы алууга болот. Бычылбаган кийимдер жиптен токуу булаларды кошуу жолу менен алынат. Кеңири таралган бычылган кийимдер жөнөкөй жана татаал конструкцияга ээ болушу мүмкүн. Бир эле бөлүктөн турган конструкция жөнөкөй деп аталат. Ал эми бир нече бөлүктөрдөн турган конструкция татаал конструкция деп аталат. Кийимдердин бөлүктөрү негизги жана кошумча болуп бөлүнөт. Жайкы кийимдердин негизги бөлүктөрү уча менен өңүр, кошумча бөлүктөрү жең, жака, манжетка, куур жана башкалар. Кийимдердин бөлүктөрү тегиздикти көрсөтүп турган сызыктар конструктивдүү сызыктар деп аталат. Учанын конструктивдүү сызыктары: учанын ортоңку сызыгы, моюн сызыгы, ийин сызыгы, жең уюгунун сызыгы, каптал сызыгы, этек сызыгы. Шакеттин бөлүктөрүнүн конструктивдүү сызыктары: өңүр конструктивдүү сызыктары: каптал сызыгы, жең уюгунун сызыгы, моюн оюсунун сызыгы, ийин сызыгы, танонун сызыгы, өңүрдүн ортоңку сызыгы, жаканын бөлүктөрү, ласкан, борттун сызыгы, этек сызыгы, танонун сызыгы. Эки тигиштүү жеңдин конструктивдүү сызыктары: жеңдин тигиш сызыгы, окат, жеңдин учтары. Батбордтун конструктивдүү сызыктары: тигиш сызыгы, ийин сызыгы, моюн сызыгы, ласкан, этек сызыгы. Жаканын конструктивдүү сызыктары: жаканын ортоңку сызыгы, жаканын үстүңкү сызыгы, жаканын учу, жаканын астыңкы сызыгы, жаканын кайрып бүктөө сызыгы. Юбканын конструктивдүү сызыктары: юбканын ортоңку сызыгы, юбканын таносунун сызыгы, юбканын бел сызыгы, юбканын каптал сызыгы, этек сызыгы. Моделдин конструкциясын иштеп чыгуу иштери төмөндөгүдөй маселелерди камтыйт. Моделдин издеп, үйрөнүү жана тандоо. Тиешелүү базалык сөлөкөттүн негизин тандоо, негизди тактоо жана өзгөртүү, модели өзгөчөлүктөрүн киргизүү. Кийимди конструкциялоонун бир нече системалары бар. Муляждык система, эсептик шайкештик система, эсептик графикалык система. Муляж деген сөз француз тилинен которгондо нерсенин формасын дал өзүндөй көчүрүү деген маанини билдирет. Эсептик шайкештик система менен кийимди конструкциялоодо бардык көрсөткүчтөр бойду жана көкүрөктүн жарым курчамын эске алуу менен эсептелет. Эсептик графикалык система СНИШ тарабынан иштелип чыккан. Бул системанын негизинде келбеттин өлчөмдөрүн жана эркин кыналып турууга берилген кошумча өлчөмдөр жатат.